Салам. Так, урматтуу мекендештер, бүгүн кезектеги биздин суроо жооп түз эфирибиз. Биздин YouTube'дан көрүп жаткан мекендештерге жана ошондой эле биздин Telegramда азыр биздин түз эфирде катышып жаткан мекендештерге баарыңыздарга салам. Эфирдеги мекендештерге айтарым, суроо бериңиздер келсе, кнопканы басасыздар кол көтөргөн ошону. Анан мен сиздерди кезекке коем. Ошентип кезек менен суроо жоопту уланта бермекчибиз. Жана биздин YouTube'дан көрүп турган мекендештерге айтарым, биздин видеолорду колдоп лайк басып туруңуздар. Бир аз техникалык мүмкүнчүлүктөр себептерге байланыштуу биз видео азыр киргизе албай жатабыз убактынча. Кудай буюрса ал маселе чечилип жатат жакында. И биздин видеолор регулярно суроо жооп видеолор келип турмак жакын арада. Бизде суроо берүүчү Бекзат Абдуллаев бар экен, биринчи мекендешибиз. Суроосун бере берсиңер, Эрланбай. Бериңиз, Бекзат Абдуллаев суроңузду. Ассаламу алейкум, кандайсыздар? Жакшы, Кудай. Мен жакында эфирден суроо бергем да. Уведомление боюнчачы. Чегин сура деп атасыз. Чегин сураган жокмун, бирок хозяйкадан. Бирок ошо жөнөткөн деп атат. Бирок мен трудовой менен регистрацияны 9 айга жасатып алдым да. Ошо базадан чыга турган кылчы. Мен ойлондуруп атканы азыр жумушка жана милиция келип текшерип калса, булар берген трудовой базадан чыкпай калса кандай болот экен деп атам да. Же берки өзүм жасатканды көрсөтө бериш керек болобу? Эми тууганым, биз сизге айтпадык беле. Бул негизи биринчи очередь жанагы уведомлениялар почта аркылуу жөнөтүлсө, ошо чекти сурайт. Сай козратка. Эгер чек болсо, это считайте, что уведомление кеткен депчи. Офисте да сурабайт, ал уведомлениенин өзүндө сурабайт, именно чекти эле сурайт. Ошол чек мына ушул күнү салынган деген подтверждение да мындайча айткандачы. Так что эми ал немеси чеги чыкпай атса, сиз өзүңүз жасатып алган тегереке неме трудовой договоруң бар деп атпайсызбы? Бирок ал өзүңүз жасатып алган трудовой договорго фактически эч ким налог төлөбөйт. Туура айтамбы? Ал 1-2 айдан кийин эле бир айдан кийин эле базадан чыгарылат ал. Инененди карайт, ошол жерге баягы түзүлгөн трудовой договордон налог түшпөсө, ал трудовой договорду бат эле жок кылып таштайт ал жердечи. Желательно ошо сиз жана жөнөткөн уведомлениянын чегин табыш керек да. Ошол почта отделениеге барып, мен баланчанчы трек номер берет. Салгам ошонун чегин чыгарып бергиле десе, дубликат чек чыгарып берет, проблема жок. Байке эмечи, ошо азыр регистрацияны 9 айга жасатып алган болсом, тиги регистрация менен азыркы хозяйка берген трудовой экөөнүн кандай байланышы болобу же болбойбу? Ал байланыш болбойт да. Ал башка организациянын трудовой договору. А сиздин хозяйкаңыз жиберген бул гражданско-правовой договордун договору. Туура айтамбы? Анын чегин ушу проблема, бир кыргыздар бир кичинекей проблеманы ушул эки чече албай эле дагы проблема болуп жүрө берет да. Ушул эки өзүңүз жөнөткөн уведомлениянын чегин ала албайсыз. Азыр башка трудовой договор жасатып алдыңыз да, мындайча айткандачы. Проблеманы чечкенде просто өзүңүздүн ситуацияңызды ормоштуруп атасыз да, барган сайын огош кетет. Бул азыр чекти сурасам берет, бул эки салону бар да, биякта деген мастерлер көп иштейт. Неме чекти сурап алып, жанагы регистрация менен бул чекти алган трудовой договор экөөнү көрсөтө берсем болобу милицияга? Болот. Сиз мына гражданско-правовой договор жок, жасаткан договорду көргөзбөңүз. Жасаткан договор базада жок болуш керек. Гражданско-правовой договор. Анан өзүңүз налог төлөңүз, Бекзат. Хорошо? Жанагы мой налог деген приложениени көчтүрүп, самозанятость ачтырып, өзүңүз налог төлөп жүрсөңүз эле болду. Уведомлениеңиз кеткен, чеги колуңузда бар. Трудовой договоруңуз иштеп атат, эч ким эчтеке дей албайт. Налогду кандай төлөш керек? Самозанятость ачасыз, немеден барып туруп, Сбербанк любой отделениясынан же болбосо МФЦга барсаңыз деле ачып берет. Ошол жерден пароль, логин аласыз дагы, анан мой налог деген приложениени көчүрүп аласыз. Болду, ошол жерге канча айлык деп жаздыңыз эле жана гражданско-правовой договорго. Айына.
страховой договордо жазылат да, 10 миңби, 15 миңби ошол айлыкты өзүнчө неме байлайсыз, өзүнчө карта ачып байлап коюп, ошол жерге 15 миң сом салсаңыз, налог өзү эсептеп чыгарып берет, ошол экен төлөп туруп эле чегин чыгарып аласыз. хозяйкага айттым да, налог төлөбөйсүңөрбү мага десем, биздики официальный эмес, бирок легальный деп. Анан эгер кааласаң налог төлөй турган кылсаң болот, бирок күнүгө деген 1000 сомдон берип турасың деп да. Күнүгө 1000 сомдон? 1000 рубль деди, ушундай деди. Сиздин хозяйкаңыз анда 30 миң сом налог алса, анда вообще сиздин айлыгыңыз анда 130 миң болуш керек анда. Билбейм, анда ошо төлөбөйм деп койдум да. Айына 1,5 миң рубль төлөп. Айына 1000 рубль төлөйсүз. 15 миң сом айлык алам. Күнүгө 1000 сомдон берсең, сомдон деген иш. Сиз түшүнбөй калыпсыз, Бекзат, мынча. Муну такташ керек, маалыматтычы. Ооба, шарттарын жакшы түшүнбөй атат, мен да түшүнбөй атам, сиз да түшүндүрө албай атасыз. Ошо гражданский правовой договоруңуздун копиясын жөнөтүңүзчү. Карап берейин мен. Ал кандай жазган? Вообще гражданский правовой договор түзүп ошол экен уведомлениесин жибербегенби? Жибербегендер болушу мүмкүн, алчы. Кереги жок депчи. Алар кереги жок деп ойлойт да. Кереги жок деп. Хорошо, анда мен сизге чек менен жөнөтөйүн, трудовойдо. Ооба, жөнөткүлө. Трудовой договор менен уведомлениени эмне каастар берген, карап көрөйүн. Не деген трудовой договор бергенсиз? Макул. Хорошо, там. Так, Жоки байке, сизде суроо барбы, жокпу? Ассаламу алейкум. Валейкум салам. Валейкум ассалам. Менде суроо бар, деги мурунку жума, мурунку апта ХМСке биринчи күнү бардым, печать бастырдым миграционныйгачы. Экинчи күнү барып очередке туруп, регистрацияны улантайын деп эмелсак, талон бербей койду да, талон бербейбиз будан кийин деп, тиги через госуслуги или неме жазыла депчи, терминалдан жазылып. Карасам бир жума мурунку, бир жума кийинкиси бар экен, менин ага чейин регистрациям бүтүп калат эле. Жанынан кийин МФЦ бар. МФЦга кирип эле ошол жерден неме кылып жасаттык да, ошо өтөбү деп сурайын дедим эле. МФЦдан негизи азыр узартылган регистрацияларды МФЦдан жасабай калыптыр эле, менин билишимче. Сиз Санкт-Петербургдан чалып атат окшойсуз, ооба. Анан МФЦдан жасабай калыптыр эле, бирок МФЦдан кээ бир жерлерде жазайт экен, если жана уведомлениянын аркасында печать болсо да. Ооба, печать бар да меникичи. Анда өтсө керек, Кудай буйрса деп турайын мен. Мен өзүм МФЦда же тигирик ФМСте иштебегенден кийин ал регистрация өтөт айта алдым да. Ошондой өздөгүлөр айтты да, тиги дагы биздин райондо 2 та неме бар, ФМСчи. Бирөөсүнө барсак уже жетишпей калдык, кайрыгы үйдөн документи дагы керек экен да, оригинал документи жерде копиясы эле бар эле. Бул өтпөйт деди, анан кийин МФЦга башка туура келип калды да. Хорошо, ошол эки эми Кудай деп туруңуз, МФЦдан эгер жазап берсе алар всё равно ФМСке кетиришет ал документтердичи. Ошону сурайын деп неме алдым эле. Чоң рахмат. Санкт-Петербургдун өзүнчө мындай правилалар бар да. Биринчи алар барып миграционный картаны узартып, аркасына печать бастырып келип, андан регистрация жасайт экен да. Ооба. Печать бастырдым, биринчи күнү печать бастырдым, экинчи күнү барып очередке туруп уже талон алайын деп аткарылды. Инспектор чыкты да. Санкт-Петербургдун федералдык миграцион службасынын ушул эки кызматтары боюнча биз кайрылганбыз, жообун күтүп атабыз. Бул өзү кандай незаконный да, бул эки негизичи. Ар бир райондон жазап бериш керек. Мигрант ар чукат, бери чукат. Алар менен футбольный мячик ар теп бер тебе бергендейчи. Кирсек да жагы активкалар свободный турат, барсак только талпа талонун дейт. Бизге болбойт келген. Талон алып келгиле дейт. Талон бербейт аткы десек. Билбейбиз деп кабыл кылбай койсо да, эки окошко бар эле да, свободный эле турушат. Биз ошо Санкт-Петербургдун ФМС ошол эки неме боюнча кат жазганбыз. Так жол келсе мен жарыялайм, эмне деген кат келсе да. Чоң рахмат. Так, Довран, бериңиз сурооңузду. Салам алейкум. Валейкум салам. Алейкум ассалам.
Men suram 2014-yılı ülkem deport bolup kettiler hem. 2010'da almashtırıp, pasportunu almashtırıp, bir yıl murun gelip işlep ketdi, Sakara'ga bardı. Demazda kayra gelişten korkmasa toşanı kılganday bolup degenler. Al уже bir yol gelip işlep ketken turup hem niye korkut hem. Yolu gelip Sakara'dan hem ötüp geldi de. Anda bar öyle işteyiverdi ama. Коркуп отурган нерсе жок анда. Departman bölek pasport alganlar da. Bölek familiyalar. Эми 2014-жылдары отпечатка пальца дегендерди ала элек болчу. Андай бир нерселер боло элек болчу. Эми ошол эки эски паспорт менен эле калып калса керек, ал тигиреки уже базага кирбей элечи. Бул 2021-ден башталды да, уже отпечатка пальца алып анан базага киргизип коюп. Так что ага чейин киргендер көп мындай. Бunda gelse bu gayretten korkmayınlar. Tekşertip көрсүн, tekşertip көрүп кирсин. Rahmat sizge. Так, Гуля. Андан кийин Бактыгүл. Анан о китайский буквы. Гуля барбы суроо? Бериңиз. Assalomu alaykum. Алейкум салам. Алейкум ассалам. Migratsioniy kartaga hozir sizni eshitib qoldim. Sankt-Peterburgda orqasiga pechat uriladi deysiz. Moskvada ham shuni продление qiladigan bo'lsam, o'tirishim kerakmi pechat? Yo'q, Moskvada андай проблема болған жоқ. Moskvada миграционныйдын аркасына печать баспай эле ФМСке барсаңыз эле улантып берет. Aha. Yana ikkinchi savolim, men o'sha ofitsialni ishlaganimda Turdoydagi o'rimni pochtaga jo'natdim. Pochta cheklari bor. Уведомленияda, чтобы u kanal 2 oydan keyin jo'natish kerak deydi. Uni bizga kassasiyasi yo'qmi? Yo'q, al bizga этот кыргыз граждандарына кереги жок, ал Өзбекстан, Тажикстан граждандарына керек. Bo'pti, rahmatjon. Так, Бактыгүл. Бериңиз сурооңузду. Саламатсыздар. Саламатчылык. Камасыз. Менин суроом мындайда, мен 19-мартта паспорттун срогу да регистрациямда бүтүп. Бияк посольстводон неме тамгалар туура эмес болуп калып, азыр неме цифровизация турбай, мага паспорт бербей койду. Заграндагы мындай паспорт дагы бербейбиз, Кыргызстанга барып неме чечип келиңиз депчи. Аны именно 19-да чыгып кетишим керекпи же айдын аягына чейин жүрсөм болот болду экен. Эгерде паспортуңуз срогу өтүп кетсе, справка возвращения на родину деген справка алып чыгасыз. Вообще желательно 14-нө чейин чыгышыңыз керек. Срогу бүткөнгө чейин чыгып кетишиңиз керек. Ошого чейин чыгып кетишим керек экен анда. Ооба. Вообще желательно. Анан эгерде прям ишим бар, ушул жерде күйүп аткан, мен айдын аягында чыгам десеңиз, анда мына паспортуңуз срогу бүтөт го, ошол эркинде посольствого барып, справка возвращения на родину деген аласыз. Анан ошо менен чыгып кетет. Бирок уже незаконно жүргөн болуп калат. Анда бир экинчи суроом бар эле. Биз экинчи жыл Сахаровага өткөндө Ленинский проспектке барып өттүк. Ошол жарайбы? Освидетельствование, медосвидетельствование. Негизи ошол эки Ленинский проспекттен деле өткөндөрдүкү жарайт деп угам, кээ бирөөнүкү жарабай калат экен деп угам да. Эми Ленинский проспекттин просто аккредитациясын билиш керек да. Бирок ошо Ленинский проспекттен өтүп эле Ленинский проспект жарайт деп айткандан барганбыз да ошо. Ошо жарайт деп мен да уккам, баягы бирөө чыгып айтты эле, мен Ленинский проспекттен өтсөм жарабай калыптыр депчи. Может аныкы оору чыгып же болбосо ошол экинен жарабай калганбы белгисиз. Бирок Ленинский проспекттен өтүп атат деп уккам. Ооба, өтүп атышыптыр көп эле. Рахмат сизге, чоң рахмат. Так, китайский буквы, гимна, маникюр. Бериңиз сурооңузду. Атыңарды кыргызча жазып койгулачы. Саламатчылык. Саламат. Менин суроом, биз болсоң декабрь айында Кыргызстандан келгенбиз. 3 айга үйгө эжемдин үйүнө регистрацияга койгон болчумун. Мына февралдын 25-inde регистрациям бүтмөк. Мен неофициально иштеген үчүн, трудовой договорум жок болгон үчүн жана Сахаровага мен өткөн жылы 1 жыл мурда баргам. Андан кийинки жылы барган жокмун. Ошол боюнча эле мен башка бирөөлөр менен, тааныштар менен сүйлөшүп, Сахарованын кийин барбай эле койсом, трудовой жок болсо 3 айга узартып бере аласыңарбы десем, ооба 3 айга узартып бере алабыз деп мен 2 жума астанага берип, алар мага узартып беришкен.
бирок ошол документ менен жүргөн элем, кечкурун иштен чыгып келе жатсам, Смоленский метродон уже мен түшүп калдым да, текшерди. 15 мүнөттөй текшерип, сиздики базада жок экен деди. Анан кандайча мен кече эле жаңы жасаттым го, болушу мүмкүн эмес десем, жок, азыр сиз отделенияга барасыз биз менен деди. Мейли деп, ошонун жанында эле отделениясы бар экен, ошол жака бардык. Бир кыргыз кыз да көп, ал жакта мигранттар аябай көп болчу. Анан барып текшеришти дагы чыкпады. Бардыгын бирден чакырып протокол түзүп, 5 000 сомдон азыр төлөйсүңөр деди. 5 000 сомдон азыр төлөйсүңөр деди. Мен макул деп через QR код биз төлөдүк. Төлөгөндөн кийин ошончо документ протоколдорго кол койдуруп алды. Ал жерде аябай көп листокто мен сүрөт тартып алсам болобу десем, болбой тарттырбай койду. Анан кадимкидей отпечатка пальцы алды, сүрөткө тартты ошол жерден. Мен чекти көргөзүп төлөдүм. Анан чекти төлөгөндөн кийин анан паспортумду беришти. Анан айтты, ошо 10 күндүн ичинде кайра регистрацияңызды переоформление кылсаңыз болот. Анан эгер кокус базада болсо, ошо чек менен кайра акчаңызды кайтарып алсаңыз болот дейт. Мен регистрация жасаган адамдарга чалып, кечке ушундай болду десем, мүмкүн эмес деп кара эртеси мага точно базадан текшертип көргөзүштү. Сиздин фамилияңыздан бир буква ката болуп калыптыр, базада жок экен деп. Анан мен айттым, буга эми ким күнөөлүү? Силер кылып берем дегенен кылып бергиле да. 8 000ге берип жасаткам. Анан кийин айтты, мына жаңы жылын 8 март өткөндөн кийин биз сизге точно ответин беребиз. Башка коюп базага түшүрүп беребиз деди да. Анан ошол чындап эле базага түшөбү же мени алдап жатышабы билбейм. Мен бирөөгө бергени ошо биринчи жолу болуп атты. Буга чейин дайыма эжеме жасап жүрчүбүз өзүбүздүн үйгөчү. Эжеке, мен сиздин ситуацияңызды түшүндүм эжеке. Мен постоянно эле ушул прямой эфирлерде айтам. Регистрацияны сатып албагыла, трудовой договорду сатып албагыла, трудовой договор фальшивый болуп калса, ушул базадан чыкпай калат деп да. Кыргыздар укпайт ушул экинтип, анан эми аягында приходится ушул экинтип последствиялары менен сүйлөшкөнгө да. Эми сизге айтарым, азыр сиздин колуңузда жана 5 000 сом төлөгөн чегиңиз бар. Айтамбы? Ооба. Ошол 5 000 сом төлөгөн чегиңиз 15 күн, 10 күндүн ичинде действительный. То есть азыр сизге федералдык миграцион службага барсаңыз, айтат сен немең жок экен, регистрацияң жок экен десем, мен ооба билем, мынакей мен 5 000 сом уже штраф төлөгөм десеңиз, узатып берет. Ошондуктан сиз мындай дальнейший кыла турган ишиңиз мындай болот. Сиз в срочном порядке эгерде официально иштебесеңиз, гражданский правовой договор жазатышыңыз керек. Гражданский правовой договордун уведомлениясын ФМСке жөнөтүшүңүз керек. Анан ошондойки гражданский правовой договордун негизинде анан регистрацияңызды эжеңиздин үйү болсо, тем более ошол жерге узартып алыңыз. Мен буга чейин 4 жылдан бери правовой договор менен узартып, эжемин өзүнө каттатып, эжем эриф болгон үчүн правовой договор жасап, биз 4 жылдан бери жасап келгенбиз. Бул мезгилде мындай болуп калды. Эжемдин үйүндө 12 адамдан ашык коюп койгон үчүн аябай проверка көп келди да. Анан кийин силер майга чейин эч кандай адамды кое албайсыңар, каттай албайсыңар деп аябай катуу проверка келген үчүн менин регистрациям уже бүтүп атат. Анан эмне кылышымды билбей, анан башка бирөөлөргө бердим да. Эжеке, мен чужая семья дремучий лес дейт да. Мен билбейм, ал башка кишилердин семьясынын проблемасын билбейм, но мен сизге азыркы чыга турган ситуацияңызды айтып берип атам. Дагы түзүңүз да ошондо. Договор, гражданский правовой договор менен келатсаңыз, гражданский правовой договор жазатып, анда ошо подружкаңыздын, тигиреки эжеңиздин подружкасы барбы, же сиз өзүңүздүн тааныш орусуңуз барбы, ошонун үйүнө регистрация болуп койсоңуз болот эле да. Ошондо алар мени алдап атабы, кийин базага түшүрүп бере албайт дагы. Эжеке, мен ал кишилер менен сүйлөшүп, ал кишилер менен иштебегенден кийин мен билбейм, ал кишилер сизди алдап атабы же эмне кылат. Но бир жолу уже сизге косяк кылыптыр да уже конкретно. Анан бир жолу алданган кишиге кайра ишенич барбы, жокпу, мен аны өзүңүз билесиз. Мен мени бир киши алдаса, мен экинчи жолу ал кишиге ишенбейм, айтам, сен өткөндө алдап кеттиңер, дагы бир жолу алдап кеткениңе дагы ким гарантия берет? Азыр мындай чыгып турго, күйөөңдү жолдошуңдун трудовой договору менен узартсаң болот деп. Балким ошондой узартсам, менин күйөөмкү бар да. Эми анда күйөөңүз бар болсо, анда зачем трудовой договор иштеп башка жакта жүрөсүз? Күйөөңүздүн трудовой договору менен регистрация кылып коюңуз узатып. Официально иштейби, официальный трудовой договорбу? Ооба. Болду, күйөөңүздүн трудовой договору жарай берет экөөңүз тургу. Только свидетельство о браке көтөрүп барып, фондтан барып регистрация коюп бересиз. Түшүндүм. Анда мен азыр ошол нике көйлүктү алып, күйөөмдүн трудовой договорун алып,
менин үйүнө кайра 2 үйүнө отурсам болот экен. Азыр тигилерге ишенбей эле аларды күтпөй эле. Элге вообще не стоит, акчаны кайтарып берди. Акчаны деле кайтарып бербейт болуш керек эмес. Өзүңүздөр чечишесиз акчаны. Рахмат чоң. Түшүндүм, рахмат. Хорошо. Так, андан кийин Доран сурап берди. Доран сурап бердиңиз да сиз? Берди Доран. Доран берди. Садикжан Ахмедов. Бериңиз суроону. Садикжан. Садикжан, микрофонду басып сурооңузду бериңиз. Садикжан суроо жок. Суроо берүүчү мекендештер, сөзсүз түрдө алдыңыздарда кнопканы басыңыздар же мага комментарий же личка жазсаңыздар, мен сиздин микрофонуңузду жандырам. Эгер кнопканы таппай аткан болсоңор. Ошо ортодо алдыда азыр кол көтөргөн бир кишинин кнопкасы турат. Ошону Мирлан Бек, азыр суроо жок убагында бир суроо бере алайын сизге мен. Бүгүн эле мага байланышка чыкты бир таксист болуп иштеген биздин мекендешибиз. Аларга азыр обязательно самозанятый деген бир кнопка чыгып атыптыр. Обязательно, не обязательно билбейм, самозанятый деген кнопка чыгып калыптыр. Ошону басып булар самозанятыйга туруш керек экен, Анан өткөндө бул жөнүндө отдельный передача чыгарганбыз. Ооба, таксиде жаңы правила деп чыгарганбыз. Вот мекендеш ошол видеону карап көрүп коюңуздар, жана такси жамааттарга жөнөтпөңүздар. Аябай таксисттер үчүн пайдалуу маалымат. Ушул жерде да бир маалымат берип кетейин деп атам да. Ошол булар самозанятыйды алгандан кийин, самозанятый болгондон кийин буларга договор оферта берип жатыптыр азыр. Яндекс такси. Ошо договор оферта менен буларга ким айткан билбейм. Мына узартса болот регистрацияны деп атышты. Анан кээ бирлер узартыптыр. Договор оферта менен. Ошол договор оферта менен таксисттер дальше узарта алабы, узарта алышпайбы? 9 айга. Биздин чет өлкөлүк жарандардын регистрацияга туруу маселесин ушуреки федеральный закон чечет да. Федеральный закон 114 федеральный закон чечет. Бул 114 федеральный закондо регистрацияны узартуунун негизи болуп основание для продления регистрации трудовой договор либо гражданско-правовой договор деп эки гана договор жазылган. Ал эми бул договор оферта деген бул ошол приложенияны пайдалануу гана договор. То есть ошол эки сиз приложение киресиз, приложенияден сизге акча түшөт, ошол эки акчаны ошо оферта договор менен эле чыгарасыз да. Бул негизи закондо каралган эмес. Анан эгерде федеральный миграционный служба ошол экени узартып аткан болсо, анда булардын соответствующий внутренний приказдар чыгыш керек да. Мен ошол приказын көрө элекмин. Анан кантип узартып атышат, ал договор офертада вообще немеде жазылбайт, айлык жазылбайт. То есть мурекинде кээ бир жерлери законодательно регулировать этилчү жерлер регулировать этилген эмес, камтылган эмес. Ошол договор офертанын ичиндечи. Анан мен азыр чынын айтайын, договор оферта таптакыр иштебейт деп да айта албайм. Просто бул договор приложенияны пайдалануу боюнча гана договор. Ал не будет считаться как трудовой договор или гражданско-правовой договор. Анан бул МВДнын эле приказдары өзгөрүү кирип, ошол договор оферта ошо регистрацияны узартканга негиз боло алат деген приказды көргөндөн кийин гана айтпасам, муркин айтпам. Түшүнүктүү, рахмат. Биздин арабызда таксисттер болсо мына Маша дейт. Садыкжан, микрофонуңуз жанды, сүйлөңүз, сурооңузду бериңиз. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Yaxshimisiz? Vladivostokdan chaqiraman. Taksi ishlayapman Vladivostokdan. Aytaman, Samazanitda bitta do'stim ulan olmadida Moskvaga borish kerak dedi. Keyin boya telefon qilib ko'rsam Moskvaga bo'ladi deyapti. Ulansa bo'ladi deyapti. Shunga qanday qaysi etaplar непонятно bo'lyapti. Bittasi o'zi anaqa ofisga telefon qilsak bo'ladi deyapti. Biz qilsak bo'lmayapti desiz. Moskvaga borishing kerak deyapti. Uyimdan kelyapti. Keyin yana bittarasi Самозанятый bo'la olmaydi, asosunda Sadiqjon to'g'ri aytammi? Samozanятый bo'lmaydi. Самозанятый bo'lish uchun Moskvaga kelishning вообще hojati yo'q. Ошол Владивостоктогу МФЦлар бар да. МФЦга киресиз, же болбосо Сбербанктын отделениясына киресиз, любой. Либо ошо өзүңүз регистрация болгон жердин налоговый органына кирсеңиз эле самозанятый болуп каттап коет. Болду. Bizga shunaqa o'zim bilan keldim, aynan uni qilamagan yana bitta narsa ekan, u
beradi. Bu dogovor qilishga unutmayapti. Pasport bilan ini berishga unutmayapti. Негизи сиздин таксопаркыңыз не только этот баягы азыр сиз самозанятый болгондон кийин ал каалайт каалабайт деген таксопарктын немеси болбош керек да, ал милдеттүү сизди каттаганга. Милдеттүү. Эгерде сиз азыр бир айтам, гаиге айтам же налог айтам, сен бизде самозанятый каттап договор бербей атасың десе, таксопаркка 800 000 сом штраф салат ар бир киши. Так что эми эгерде таксопарк такыр эле түшүнбөй атса, Кубатбек сизге номерду берет. Эми Владивосток канча саат разница бирок? Bizde hazır 2 oldu. Түнкү саат 2 болду. Эми мындай күндүзүрөөк убакта эгерде сүйлөшө алсак, мен таксопарктын директору менен сүйлөшүп берейин. O'zi o'ris tilida bir shunday qilib video chiqarsa biz yaxshi ko'rsatadi dedi. Эми Qaysi paytda bo'lganini самозанятость боюнча толтура эле видео бар YouTube'да. Вообще это толтура. Мен Ламайке, сейчас туура эмес, жакшы түшүнбөдүңүз. Булар айтып атат азыр. Таксопарк буларга договор берсин деп атат, түшүндүңүзбү? Чтобы булар регистрациясын узартыш үчүн, түшүндүңүзбү? Жок, мен түшүндүм. Жок, булар еще жана кнопканы басса, жанагы неме самозанятость деген кнопканы басса, буларга отказ болуп атыптыр да. Жок, байке, булар мындай да. Самозанятость дегенде мен оюмча, мен түшүнүмчө Садыкжан, Садыкжан, булар мындай экен да. Менин оюмча, самозанятость деген жана проект пилотный болуп пока Москвада гана существует. Булар азыр приложениеде они кнопканы запустили, пайда болду кнопка. Но кнопка азыр именно из-за того, что бул Владивостокто турган үчүн иштебей атат. А кто вот в Москве? Кто в Москве таксовать эткендерге иштеп атат алчы. Иштеп атат экен. А вот именно Владивосток, менин оюмча, такси Яндекс такси, булар Владивостоктогусуну пока региондорго не запустили. Менин оюмча. Буну ошо вопрос менен колл-центрге кайрылышыңыз керек, Садыкжан, сиз сперва. Анан кийин гражданский правовой договор боюнча дагы кайда. Гражданский правовой договорду сиз любой РФ гражданин менен түзө аласыз. Любой РФ гражданин менен түзө аласыз да. Гражданин РФ адам болсо. Odam bilmayapti, ko'pchilik shu o'zini boshdan bergan xazayinga aytsam ham ular naqamayapti. Boshdan bergan xazayinga istamam bular to'g'rimi? Обязательно жакшы болмок негизи, ошо ГПХ түзсө. Арендага берген киши мененчи. Машина берген гражданский правовой договор сонун болот да. Законно, абсолютно законно болот. Все, ошол моментти сураңыздар, уташтетиңиздер, и все. Кайсы регионда иштейт, ошо самозанятый менен через приложение булар кириш керек болуп атат да. Именно анан буларга договор оферта берет экен. Булар ошо договор оферта менен регистрация узартабыз дегендей бир мындай азыр как бы иллюзия или надежда пайда болуп атат да буларда үмүт. Ошол. Хорошо, кезек берели, Садыкжан, связьдабыз. Номеру бар сизде. Байланышка чыгыңыз, сүйлөшөбүз. Все. Машада суроо барбы? Болбосо Эмир Абдраимовго берели. Маша суроо барбы сизде? Да. Ассалому алейкум, кандайсыздар? Жакшы, рахмат. Менде мындай суроода, мен өзүмдүн хозяйкаларым менен жардам менен өзүм бир тууган укама эме кылганмын. Регистрация кылдырдым эле. Недавно эле Москвага квартирага койдурдук эле. Мана баррикадная метрогочу. Анан кече милиция кармап, базада жок деп 5000 штраф салып, койбоймун, токтоттурлар, хозяин келет, азыр дагы мындай айтканда заставить этип койдуруптур, коркутуптур даже. Ботинкалардын шнурларын чечирип, еще телефондорун алып, уже типа мындай айтканда коркуткан да. Анан кол койбосоң чыкпайсың дептир, телефон паспортторуңду албайсың дептир, сразу Сахарова алып кетебиз дептир. Короче, итого 5800 эме ошол жерден төлөтүптүр, но кагазда эч кандай на каком-то основании бир болуш керек го, бир причина жазыл, штрафты ушун үчүн штраф койдук же базадан чыкпай калган үчүн деп бир болуш керек го. Эч нерсе жок экен, только 5000 рубль эме анын хозяин дагы көрүп түшүнбөдү. Мындай айтканда акчаны ошодон төлөптүр, кой бериптир. Биз миграционныйга чалып, баррикадный немесине байланыштак алар бар деди. Эми ушул ситуацияда эмне кылса болот, жүрө берсе боло береби, бар деген болсо, эмеденчи?
эми баша мындай да эжеке, эгерде өзү базада бар экендиги тастап калган болсо, ошол эки жанагы камап койгон милсаканага барыш керек дагы, ошол эки жанагы 5000 сом салган постановлениени алыш керек. Постановление об административном правонарушении деген постановление түзүлгөн. Ошол постановление алып туруп 10 күндүн ичинде ошол чыккандан кийин ошол эки эле полиция отделинин начальнигине арыз жазылат кайра. Мына баланча числода баланча деген кыргыз жараны кармалган, бурекин базада болсо дагы базада жок деп туруп силердин сотрудниктериңер ушул штраф салып койгон. Пожалуйста, ошол эки постановленияны протоколду отмените деп арыз жазыш керек. Анан буреки арызды 3 экземплярда жазасыңар. Bir экземплярын начальник полицияга жөнөтөсүңөр, bir экземплярын прокуратурага жөнөтөсүңөр ошол райондун, и bir экземпляры өзүңүздөрдүн отметкасы менен калыш керек. Bir айдын ичинде негизи буреки эгерде эниңиздин баардык документтери туура болсо, бул постановление отмена кылыш керек. Потому что ушинтип эле 5000 сомдон штраф ала берип, анан 2 штраф базага түшөт дагы, анан эниңиз черный списокко түшүп кетет. Тем более бул 5000 сомдон төлөгөн неме миграционный регистрациясы жок деп түшкөн бул административный поступок дейт. Бул өтө оор болуп эсептелет. Анан десеңер эме мындай дептир. Короче, кол коесуң дептир. Мен айттым түшүнбөдүм деп кыргызча жазып койор. Мына диаспоранын немелери айтып атат. Түшүнбөдүм деп кол койсоң да боло берет экенсе, алар уже түшүнөт экен. По-киргизски жазбайсың, только эме кол коесуң, колуңду коесуң деп мажбурлаптыр. Мен каалагандай коем деп илимистелер, ушу ботинкесинин боосун алып койсо эле коркой берем. Ботинкесинин боосун алып койгону бул баягы ар жака камап койгондо астын өлүп калбасын деп чечет ал. Ооба, ошону боосун аны эчтеке морально даяр болуш керек да, ошо орустар деген ошентип кыйнайт. Бул кыйноого менен барат. Так что морально даяр болуш керек. Мен койбойм деп көгөрүп бутыйып отуруп алган кишилерди да көргөм мен. Эртең менен кармап кечинде чыкты. Хозяйканын үйүнө чурка бардым мен. Хозяйкага айттым, өзүң чалчы, бир байланыштырып десек, алар трубканы алып, короче, мен хозяйкамды да тоготкон жокмун. Барынча закондордун түрлөрүн айтып, мен уже базадан көрбөй атам. Базада жок. Буну азыр обязательно милицияга немелер келип, сотрудниктер кимдер келип алып кетет деп ушундай деп атат. Анан билгениңди кыл деп хозяйка да бакыр берди. Но эми кечеги эме күн болуп атпайбы? Перед праздникамчы, 8 марта болуп калды кече. Кечеден алдын күн болуп атат. Эми понедельник миграционный служба иштебейт деди, вторник барып, мен баягы кагазын алышым керек да. Ошону алып барып, анан ошол отделенияга барып, арыз жазсак болот экен да, значит, да? Ал федеральный миграционный службага кетпейт. Сиз ошол эки, мен дагы жолу кыргызча айтып атам. Ошол сизге жана элиңиз камалган отделге барып аласыз. Ошол протокол ошол жерде. Ал федеральный миграционный службада эмес. Ошол протокол ошол жерде отделде, ошол отделден барып аласыз. Баланчанчы күнү кармалган мен эним. Ушул жерде протокол административный правонарушение түзүлүп, ошол экинин негизинде штраф төлөдү. Мен ошол экини сотко берем, силерди бергиле ошол экинин копиясын деп. Вообще-то иниңиз да барыш керек. Сизге бербей койсун. Иниңиз барыш керек. Өкөңөр баргыла да, чогуу баргыла. Сиз жүрөк болуп туруңуз жанында. Всё. Так, анан эми дагы бир суроочу. Дагы бир суроо берелимчи? Беребиз. Дагы бир тууганым эми, короче, регистрациясы базада турат экен. Но аларды уже Сахаровага алып кетип калыптыр. Ошондой убакта да ушул эле эмени колдонобузбу? Бирок Сахаровада иштатабыз. Телефондорун алып коюптур. Эжеке, ал мындай да. Сахаровага деген эки жол менен жүрөт. Сахаровага бир вообще эле мурун выдворение болгон, анда ошо букаңыз да. Ал жанагы милициялар ошентип 5000 сом төлөп койду, кирди чыкты жазап жүрөт, алдап койгон. Ассалам алейкум. Анда ал элиңиз мурун выдворение болгон уже. Аны уже обжаловать эте албайсыз. Түшүнөбүзбү? Ал Сахаровага жөн эле кетире бербейт. Ал уже значит мурун выдворение болгон, повторно кармалган, ошо менен азыр экинчи жолу кармалды деп кетти Сахарова. Аныкын азыр базада бар десеңиз дагы уже сиздики туура эмес болуп калат да. Ал уже базада жок. Андан мына азыркы эме болгон энимди, если бир жылдын ичинде өзү канча жолу штраф алганга можно? Бир эле жол. Вообще штраф алганга нельзя.
можно емес, вообще албаш керек. Жок, мен укканым боюнча айтып атышат да, биринчи алганыңда пропускай, короче, второй раз тебе сразу на сахарный турат. Неме 3 жылдын ичинде, мына мен айтайын, 3 жылдын ичинде 2 штраф алсаңыз, чоң списокко түшөсүз. 3 жылдын ичинде. А 1 жылдын ичинде 2 штраф алсаңыз, вообще алдагы жаман. Алдагы кетет. Ал сразу болбойт, ал 2-3 жылдан кийин даже кээ Машалжа болду эми калган ичкадан төшөбүз. Ой, адамдар күтүп калды. Все, как болбойсу. Рахмат чоң. Все, мен. Рахмат чоң. Так, у нас Умка деген мекендешибиз орус тилдүү комментарий жазган экен. Умка, я включил мне микрофонду. Сурооңузду бериңиз. Можно на русском. Здесь ограничений нет. Ассаламу алейкум. Валейкум салам. Валейкум ассалам. Я хотела у вас спросить, я в 2021 году сюда приехала, сделала регистрацию 3 месяца, потом годовой, а остальные регистрации у меня были по 3 месяца. 30 июнь у моей дочери заканчивается паспортный срок. Я могу уехать и обратно приехать. Но я вот сейчас делаю годовую регистрацию. Умка, вот вы знаете, вообще это вот 3-месячная регистрация, она делается только один раз, когда вы приезжаете в Россию. После этого вы вообще не должны делать 3-месячную регистрацию. А остальные регистрации все должны быть на основании трудового договора на 9 месяцев, да, вот так. Если у вас вот эти 3-месячные регистрации были на основании трудового договора, то тогда у вас проблем не будет. Но если вы делали вот эти 3-месячные регистрации, просто вот покупали вот каждый раз, да, 3-месячные регистрации, тогда, возможно, вы должны себе проверить сначала перед отъездом, что вы не в черном списке. Если все нормально, поезжайте. Перед приездом в Россию еще раз проверьте. Вы в черном списке нет или есть. Потому что вот люди, вот, которые делали 3-месячные регистрации, сейчас почти все повально попадают на красный список, да, вот, ну, обычно называют черным списком, из-за того, что они не пользовались трудовым договором. То есть они не оформляли трудовой договор. Понятно. Ну, просто раньше же ведь было так, когда делаешь регистрацию, и они предоставляют вам трудовой договор. Я так тут делала. У меня просто годовой сделать регистрацию возможности не было, да, и никто не делает здесь, в Санкт-Петербурге, сейчас годовую, только 3-месячную. И то, вот, ну, как бы обманывают все время, с базы не выходит, еще какие-то проблемы, вот так вот. Вот сейчас я вот делаю годовую, и у меня сейчас трудовой договор чистый, годовой, я вот плачу страховку ежемесячно по 2600. И поэтому... Это что такое? 2600, зачем вы платите? Какая страховка? Ежемесячно. Это строительная компания, мне сказали, что они оплачивают налог за меня, а я ежемесячно плачу страховку. Нас вот 10 человек, и мы вот в строительной фирме. Вы в той же строительной фирме работаете? Да, да. Ну, скажите, чтобы вам вернули вот эти 2800 рублей, потому что они обязаны заплатить за вас налоги. Обязаны. Это не вы должны платить, а они должны за вас заплатить налог. То есть вас обманывает вот эта строительная компания. Скажите, что у нас есть киргизская диаспора. Если скажите, что они отправят юриста, и вот эта строительная компания поплатит за каждого мигранта, они будут платить по 800 тысяч рублей штраф. Вас обманывают. Они знают об этом, Мирланбайке. Они знают об этом, поверьте мне. Ну, просто я, когда составляла с ними трудовой договор, когда я к ним устраивалась, я им говорила, что, мне нужно, чтобы было нормально, чтобы в базе выходило, чтобы я налогоплательщиком была. Просто я по семейным обстоятельствам с ребенком домой ехать не могу. Я ездила здесь, в Санкт-Петербург, чтобы отсюда получить ребенку паспорт. Но мне здесь сказали, так как у ребенка нету регистрации, вы не можете здесь получить ей паспорт. Ну реально, честно,
я когда вышла замуж за ее отца, мы в Беловодском, в Киргизии, это в Беловодском сделали никах и сюда приехали. 2 года здесь прожили, я родила ребенка, я взяла ему здесь в Золотой Короне кредит брала и Мөлгулак. После этого он говорит, я ездил когда на родину, я поговорил с мамой, она вроде хочет, чтобы ты приехала. Вот так тихо меня отправил, я приехала домой. И после уже, когда я только порог дома переступила, я поняла, что я сделала ошибку, но уже я не могла ни до него дозвониться, ни этот. Когда я уже начала звонить его родителям, он, естественно, сказал, что он, типа, как будто бы мне помогал, ребенка он ни при чем, просто я такая неблагодарная, вот так вот. И поэтому, ну, как бы, чтобы меня спасти от братьев, мама мне купила билет, говорит, ты уехала с ним в Россию, и вот там будь. И сейчас я, как бы, я за себя не переживаю, я переживаю за ребенка. Потому что мне... Омка, послушайте, там, покороче сделай. Да, давайте. Я понял вашу ситуацию. Вы не можете получить паспорт из-за того, что у вашего ребенка нету регистрации. Но да. Сейчас вы... регистрируетесь на основании трудового договора своих родителей. То есть вы можете спокойно сейчас вашего ребенка зарегистрировать. И вот получите регистрацию, и вы делаете киргизский паспорт своему ребенку, и вы можете не ехать в Кыргызстан. Вот через консульство делать, да, можно? Делать регистрацию. Никто ребенку не хочет делать, боятся, понимаете? Говорят, мы не можем. Вы же себе регистрацию сделали, правильно, да? Да. А ребенок должен быть зарегистрирован там, где проживает, где зарегистрирована мама. Ну собственник, видите, против, не хотят собственники. Это неправильно. Вот, надо объяснить просто собственнику, что это временная регистрация, это не прописка. Несовершеннолетнего ребенка могут и выписать. Но он же иностранный гражданин, он не гражданин России. Если там временно зарегистрируется, там он никакие права там не получит. Умка, я вам отправлю номер Мирланбайке, тогда остальные там продолжите, да? Если у вас много вопросов, просто да. После эфира позвоните, я вам Да, Умка, правильно поймите, у нас ограниченное время, да? На час только мы можем организовать эфир, поэтому поймите правильно, что люди дождались. Эмир Абдраимов, беріңіз сұрағыңызды. Да. Айтарыңыз. Которая вообще улыбает, микрофонға жақынырақ сөйлеңіз, которая улыбает. Алло. Эм улдап, эм сөйлеңіз. Сөйлеңіз. Мен регистрациямды, ипышный хозяин, ипыс бар хозяин, неме жасап жатсам бола ма? Договор жасай алам осы ипысы бар киши. Ипысы бар дейді. Ипысы бар хозяин жасай алам. Ипысы бар киши қандай? Гражданско-правовой договор же трудовой договор бар? Трудовой договор, например, ошол киши мен ошол колунда иштейм, ошол мага договор берсе, ошол негизинде мен узата аламбы регистрация? Ал не то, что там жаза бере алат, ал милдеттүү жазганга сизге трудовой договор. А ошол мен алышпасам, мен жасап берем, мен налог төлөйм, какой-то позицияга азыраак замкота жазалып договорга, анан ошол негизинде мен налогун төлөп, мен кылам, ошол негизинде узатсам болот деп атат да, ошол началын калып ошол. Эң туура сүйлөп атат ал. Азыраак айлык жазып үчүн сиздин айлыгыңыз 100 000 болса, ал тигилики договорга 20 000 деп көргөзүп, ошо 20 000 эле налог төлөйт. Самое главное, ИП менен уже трудовой договор түзүп, анан обязательно хозяиновский айтып, уведомленияны ошол ИП жөнөтүш керек. Макулбу? ФМСке обязательно уведомление жөнөтүш керек. Бирок ал законунда ошол жасап берсе. Эми баардыгы эле ушун андан башка
закон жок да. Закон ошондой жазылган. Трудовой кодекс. Неме кылып атат, мен ошо жасап берем сага, сен ойлонбо, андан мен регистрациямды сиңе алып артасың. Мен ИПМдын негизинде сага долбоор берем, азыраак зарплата жазып сага. Мен налогду төлөйм, анан ошонун негизинде сен зарплата бересиң, канчага кааласаң. Эч жака чыкпайт. Жазып бериңиз, смело жазып бериңиз. Жазып бериңиз. Рахмат, чоң, мен алып. Ага. Да, нет, ким? Кына. Бериңиз сурооңуз. Assalomu alaykum. Ва алейкум салам. Алейкум ассалам. Алло. Права боюнча, российский права боюнча суроо бердим эле. Мен өзүм кыргыз жараным, Россия жаранмын да. Анан права Кыргызстандыкы. Ошо кантип алам, кандай жолдору, ошо боюнча бир маалымат алайын дедим. Сиз муревга айга кайрыласыз, өзүңүз ошол прописка болгон жердеби же болбосо өзүңүз жашап аткан жердеги фактически муревга айга кайрыласыз. Ошол жерден сиз теория сдавать этесиз, теоретический экзамен. Анан вождение сдавать этесиз. Госпошлинасы где-то 1000 сомбу, 2000 сомго жакын акча, ошол экин төлөйсүз да болду. Эгерде ошол экзамендерди тапшырсаңыз эле сизге права жазып берет. Говорят,